Биз Көлдөн болобуз. Аты жөнүм Кубатбеков Эламан Кубатбекович. Мен Ош областына караштуу Кара-Кулжа районунун Тоготой айылынан Маташимова Жумагүл Баридиновна. Бинтеген бул шаарда жашаганыбызга 5 жыл болуп калды, уже 6-жылга кетип атабыз. Бул кооператив жөнүндө коллегамдан укканмын. Кооперативден ошо 10 жылга үй алайлы деп мындай ойлонуп жүргөнбүз да, кредитке үй алайлы деп ойлонуп жүргөндө коллегабыз айтып, анан биз ата-энелерге айттык, ушундай кылып үй алып бергиле, жардамдашкыла, квартирага төлөгөнчө ошо кооперативге төлөп жашайлы деп. Анан ата-энелерибиз макул болуп, ошого жардамдашып, анан бир однокомнатный үйдү көрүп, ошого аренда алып, акча төлөдүк. Канча төлөдүк эле? 435 миң. Ошо 1,5 миллионго договор кылдык, биринчисин 1,5 миллионго договор кылып, первоначальный 25%, 375 миң болот экен. Ар жакта 4% компаниянын акысына 60 миң төлөдүк, общий кошулганда 435 миң төлөдүк. Ошол биз декабрдын аягында өчүрткө турганбыз. 4 айда өчүрүп келди. Апрелдин аяктарында өчүртүңөр келди, үй карагыла деп айткан. Анан үй карадык, жолдошум карады, көбүнчөсүн каяктарды карады. Пишпек, Кызыл Аскер, ошо биз өзүбүз жашап, квартирада жашап жүргөн жерлерди көбүрөөк карадык. Биринчи укканда ишенген эмеспиз, анан барып көрөлү деп, анан барып келип көрүп, өзү менен сүйлөшүп, Баяман менен сүйлөшкөнбүз. Ошо Баямандан кийин Эламанга жолуктук, анан уже ишендик. Кооператив жөнүндө биз ошо үйдөгүлөргө айтканда көбү эле ишенген жок, негизи чындыгындачы. Мындай агам деле ишенген жок, башка туугандарыбыз деле көбү ишенген жок. Мага эң биринчи ишенгени менин өзүмдүн ата-энем ишенди, анан кайын журтумдагы ата-энем ишенди да. Анан кийин кайненем ошо элдерден сураштырып, айылдан ошо кооперативден алган бир таанышыбызды айтты. Ушул алыптыр деп кайненем дагы ишенич берди да бизгечи. Андан кийин мен уже жакшы андай жазылгандан кийин деле күмөн санап жүрдүм да, бирачы ушу качан келет экен, өчүрүп келет бекен бат эле деп. Ошо кайненем айткандан кийин, ошондон кийин дагы көбүрөөк ишенич пайда болду менде. Бирок башка элдерге айтат элем, ошо мындай ишенип эле келебиз деп болот, анан көбүрөөк акчага жарылса жакшы болот да башында. Ошо үй алып, баягы деген 1,5 миллионго однокомнатныйга сүйлөшүп келип алып, анан однокомнатный алыш деле кыйын болуп калат экен агачы. Анан көбүрөөккө жазылса, эми бир алганда чоңураак үй алып алган жакшы. Бизге ылайыктуу, биздин акчага ылайыктуу ошондой чыкты. Анан гостиничный типтер экен көбүнчө. Өзүбүзгө оформление болду. Ошо кооператив келечекке чоң рахмат. Ушундай мүмкүнчүлүк менен үй берип атканына. Мындай кооператив ачылбаса, билбейм, качан үй алат элек деп ойлойм да. Первоначальный деле төлөп чогултуп, ошону чогултуп төлөш деле кыйынга турат негизичи. 400 доллар деген, 400 миң деген акча деле көп эле акча го, эми ошол акчаны чогултуп төлөп. Негизи ойлойм да, ушу кооператив болбосо биз качан үй алат элек депчи. Көп акча чогултуш керек ага үй алыш үчүн. Ошо сразу болду, бир күндө эле оформление бүттү бардыгы. Сразу эле акчасын берди. Сразу акчасын берди. Однокомнатный үйлөр аз экен. Бишкекте ошо аз сатылат экен, ошо кымбат экен. Көбүнчөсү ошо 22 миң доллардан үйдө кетет экен. Ошо ремонтуна жараша. Биздики ошо ремонт. Шаардын чет жагырактардан мындай татта болот да, анан биз могу ортодок болуп атпайбы, бизге Бишкекче. Ошол жак болгон үчүн дагы мындай табыш кыйыныраак да, 1,5 миллионгочу. Биз 1,5 миллионго 1000 доллар кошуп атабыз да, акча кошуп, анан ошондон алып атабыз однокомнатный.